Ассаламу алейкум достор. Гули универсал каналына кош келдиңиздер. Подписаться болуп, лайк басып, комментарий калтырыңыздар. Бүгүн сиздер менен тооктун санетин духовкада кызартып картошка менен бышырабыз. Өтө даамдуу чыгат. Анда эмесе бисмилла деп баштайбыз. Бизге керектелүүчү азыктар: тоок эти, чеснок, картошка, укроп керек болот. Мен дайыма ушул Мариам фирмасыныкын алам, халал деп. 1 килограмм картошка, 3 зубчикте чеснок жана приправалар керек болот. Тоок этин кайнагандан кийин 15-20 мүнөткө чейин кайнатып алабыз. Андан кийин үстүнө чыккан көбүктөрүн чыккабыз менен алып алабыз. Эми картошкабызды ушундай кылып туурап алабыз. Калагандай кылып туурасаңыздар болот. Жана картошкасын дагы бир кайнатып эле чыгарып алабыз. Мен дайыма тоок этин бышырганда бир кайнатып алам. Ортосу кызарбай жакшы бышат. Жана кайнап жатканда бычак менен тилип коебуз. Ошондо кандарынан жакшы тазаланат, кайнап чыгып кетет. Эми чесногубузду майдалап туурап алабыз, же болбосо өткөргүчтөн өткөрүп алабыз. Андан кийин укропту дагы майдалап туурап, экөөнү аралаштырып коюп турабыз. Мына биздин тоок этибиз 20 мүнөткө чейин кайнап чыкты. Эми чыгарып алабыз дагы. Андан кийин картошкабызды салып, бир кайнатып чыгарып алабыз. Эми тоок этибиз кызарып жана даамдуу чыгышы үчүн приправалар менен аралаштырып даярдап алабыз. Тоок этине арналган приправадан 1 чайный ложка кошуп алабыз. Жана туздан бир аз кошуп алабыз. Андан кийин жакшы аралашыш үчүн суюк майдан бир аз куюп аласыздар. Андан кийин соевый соустан 1,5 кашык куюп алабыз. Андан кийин мурч, калемпирден каалашыңыздарча кошсоңуздар болот. Жана 1 чайный ложкада томат кошуп алабыз. Андан кийин 1 чайный ложкада майонез кошуп алабыз. Эми ушундай кылып баардыгын бир тегиз аралаштырып алабыз. Андан кийин чесногубуз менен укробубузду жарымын кошуп алабыз. Жакшылап аралаштырып, четке коюп турабыз. Мына картошкабыз дагы бир кайнап чыкты. Эми чыгарып алып, суюк майыбыздан бир аз куябыз. Туз, томаттан 1 чайный ложка, ошондой эле мурч, калемпир, майонез 1 чайный ложка. Андан кийин калган чесногубуз менен укробубузду салып аралаштырабыз. Картошкабыз өтө даамдуу болуп, сырты бир аз кытыраак жана ошондой эле кыпкызыл болуп, сонуна бышып чыгат. Өтө даамдуу болот. Эми алдын ала духовкабызды 180 градуста ысытып коебуз. Андан кийин листибизге фольганы коюп, ушундай кылып ортосуна тооктун этин коюп алабыз дагы, четтерине картошкабызды салып, андан кийин үстүн дагы фольга менен жабып
духовкабызга 30-40 мүнөткө чейин бышырабыз. Мына биздин тоок этибиз бышып даяр болду. Өтө даамдуу болуп бышып чыкты. Эгерде кааласаңыздар, бульонуна камырды бышырып, андан кийин ушундай кылып салып алсаңыздар болот. Даамдуу жана тоюмдуу болот. Эгер жакса лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Подписаться болуп болсоңуздар, подписация болуп, коңгуроonu басканды унутпаңыздар. Кийинки видеолорум сиздерге түшүп турат. Анда эмесе кийинки видеолорго чейин көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.